БШК одоно түрдө мыйзамды бузду. Мадумаров БШКнын чыгарган чечими боюнча комментарий берди. 3 сентябрда Борбордук шайлоо комиссиясы Бүтүн Кыргызстан партиясынын парламенттик шайлоого катышуусуна уруксат берген жок. Комиссия партиянын талапкерлеринин тизмесин каттоодон баш тартты. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров БШКнын чыгарган чечими боюнча Супер KG порталына комментарий берди. 2010-жылы, 2015-жылы биз парламентке өткөн партиябыз. Биз мыйзамдуулук, ынтымак деп ушул күнгө жеттик. Мен бүгүн бул өлкөдө мыйзам менен эч нерсеге жетише албайсың дегенге терең ишендим. Эми ал өз тагдыры, өз укугу, өз келечеги үчүн күрөшкө чыгыш керек. Сот мыйзам менен эч нерсеге жетише албаган өлкөгө айландык. Бүгүн БШК аны далилдеди. Атыр Абдрахманова канчалык какшап, жок дегенде токтомоңарды көрсөткүлөчү десе да көрсөтпөй коюшту. Колунда жок токтомго кантип добуш берсе болот. Мыйзамды БШК одоно түрдө бузду. Ошол жумушчу топтун мүчөсү, юридикалык илимдердин доктору Кайрат Осмоналиев жумушчу топтун жыйынына катышкан жокмун, кол койгон жокмун деп жатат. Анда булар кайсы токтомго добуш беришти? Партиянын 100 миңдеген колдоочулары бар. Алардын укугун ким коргойт? Эртеңден баштап ар бир кыргыз жараны өз укугу үчүн өзү күрөшкө чыгышы керек, деди Мадумаров. Булак Супер KG. Мадумаров: Бакир уулун тизмеге киргизүү талабы коюлса, киргизебиз. Бүгүн Борбордук шайлоо комиссиясы жалпы жыйын өткөрүп, анда Турсунбай Бакир уулунун Бүтүн Кыргызстан партиясына карата жазган арызы боюнча маселе каралды. Бул тууралуу Марал FM радиосу билдирди. БШКнын жумушчу тобунун мүчөсү доклад окугандан кийин Турсунбай Бакир уулуна сөз берилип, саясатчы сөзүндө Бүтүн Кыргызстан партиясы курултайда бекитилген тизмен эмес, башка тизмени БШКга тапшырып койгонун айтып, анын мыйзамсыз экенин белгиледи. Андан сырткары Бакир уулу ушул маселеге Боршайкомдун укуктук баа берүүсүн суранды. Ал эми Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров документтерди тапшырууда техникалык ката кеткенин, убакыт аз калгандыгына байланыштуу болгон документтерди жөнөтүп жибергенин айтып, аны кийин оңдогонун кошумчалады. Бакир уулунун талабы эмне болуп атат? Бүтүн Кыргызстанды шайлоого катыштырбай коюубу же партиянын алдыңкы 20 тизмесине кирүүбү? Тизмеге кирүү. Эгер ушул талап болуп аткан болсо, маселе жок. Биз аны алдыңкы тизмеге киргизип коебуз, деп билдирди Мадумаров. Турсунбай Бакир уулу БШКны сотко берерин айтты. 7-чакырылыштын депутаттыгына өтпөй калган талапкер Турсунбай Бакир уулу БШКны сотко берүүнү көздөп жатат. Бул тууралуу ал өзү журналисттерге билдирди. Анын айтымында шайлоого комиссиясынын алдында Бүтүн Кыргызстан партиясына жана анын лидери Адахан Мадумаровго каршы арызын канааттандыруудан баш тартып шайлоо мыйзамдарын бузган. Алар мени сотко жөнөтүштү, бирок менин арызымды карап, саясий уюмдун бурмаланган тизмесин каттоодон баш тартыш керек эле. Соттон бул чечимди жараксыз деп таап, БШКга жасалма документти каттабоону милдеттендирүүнү талап кылам, деди Турсунбай Бакир уулу. Ал Бишкек шаарынын 1-май райондук сотуна кайрылат. Мурунку акыйкатчы Адахан Мадумаров жана партия менен сот ишин баштайт. Мен ашыкча эч нерсе сурабайм, бирок бардыгы мыйзамга ылайык болушу керек. Ага ылайык БШК съезде бекитилген гана тизмени каттоого милдеттүү, деди Турсунбай Бакир уулу. Документтер кабыл алынган күндөн тартып 10 күндүн ичинде БШК талапкерлердин тизмесин көрсөтүү, жол жобосунун шайлоо мыйзамдарынын талаптарына шайкештигин текшерет жана каттайт же каттоодон баш тартуу жөнүндө жүйөлүү чечим кабыл алат. Текшерүү мыйзам менен бекитилген ведомстволор аралык электрондук өз ара аракеттенүү тутумун колдонуу менен жүргүзүлөт. Булак Назар News KG. Кеңешти шайлоодо канча партия атсалышары белгилүү болду. Борбордук шайлоо комиссиясы 15 саясий партиянын талапкерлеринин тизмесин каттады. Парламенттик шайлоого катышат турчу саясий партиялардын тизмеси: Атамекен, Афганистан согушунун ардагерлеринин жана башка согуштук конфликттердин катышуучуларынын саясий партиясы, Бир бол партиясы, Замандаш, Мекен ынтымагы, Мекенчил, Ыйман Нуру, Республика, Реформа, Ордо, Мекеним Кыргызстан, Социал-демократтар, Биримдик, Кыргызстан, Чоң Азат. Борбордук шайлоо комиссиясы Бүтүн Кыргызстан партиясынын талапкерлерин каттоодон баш тарткан. Себеби БШКга түшкөн тизме партиянын съездинде кабыл алынган тизмеге дал келбей калган. Мындан сырткары Актив партиясынын талапкерлери да катталган эмес. Билдирмеге ылайык алар съездде турчу күн тууралуу кабар беришкен эмес. Мындан улам БШК мүчөлөрү ага катыша албай калышкан. 4 сентябрь 12:00-дөн баштап шайлоо алдындагы үгүт иштери башталат. Ал туура 1 айга созулмакчы. Шайлоо башталаарына 1 сутка калганда партиялар үгүт иштерин токтотушу зарыл. Парламенттик шайлоо Кыргызстанда 4 октябрга белгиленген. Булак Спутник KG.
Белгилүү балбан Нурлан Алишеров Таш Шайнар оор абалда ооруканада жатат. Эл арасында Таш Шайнар каймана аты менен таанымал болгон балбан Нурлан Алишеровго жардам керек. Учурда ал Бишкек шаарындагы Фучик ооруканасында оор абалда жатат. Бул тууралуу Супер KG порталына өкүл баласы Алымбек Адылбеков билдирди. Кечээ 2 сентябрда саат 20:00 чамасында өкүл атамдын таанышы чалып, тезинен атаңдын үйүнө бар, жыгылып калыптыр деп айтты. Атамдын 8 жаштагы баласы ошол байкенин номерин жатка билет экен, анан чалыптыр. Барсам атамдагы баласы дагы аябай ыйлаптыр. Тез жардамга чалсам, алар келип эле алып кетебиз дешти. Атамды Фучиктеги ооруканага алып келип, жандандыруу бөлүмүнө алып кирип кетишти. Эртең менен ооруканага барсак, дарыгерлер томографияга тартыш керек, инсульт алган деп айтышты. Сөздүн ачыгы, бүгүн кечке томографияга акча издеп таба албай койдук. Түштөн кийин бир аз өзүнө келгенде телефон менен байланышып, акча керектигин айтсам, элден жардам сура, башка айла жок деп айтты. Өкүл апамдагы таласка кеткенине 5-6 күн болуптур. Ал жактан ооруп калып, учурда ал дагы дарыланып жатыптыр. Азырынча атамдын сол капталы жакшы иштебей жатат. Томографияга түшкөндөн кийин бардыгы билинет экен. Учурда атама жардам керек, деди Адылбеков. Жардам берүүнү каалагандар 0776 553 535 эл сом. Суроолор болсо Алымбек Адылбеков менен байланышсаңыздар болот. 0773 834 605 0703 834 605. Булак Супер KG. Сезбек Искеналиев менен Раиса Атамбаева катуу талкууга түштү. Белгилүүчө Сезбек Искеналиев Раиса Атамбаева менен сүрөтүн жүктөп катуу талкууга алынууда. Анын катталуучулары ар кандай пикирлерин калтырышкан. Баары бир бул биздин биринчи хан айым. Чындыгында күчтүү айым экен. Негизи эле биздин кыргыз айымдары күчтүү. Азыркы ушундай кырдаалда элдин баары жүдөп жатышат деген билдирүүлөрдү калтырышкан. Булак аргумент KG. Адахан Мадумаров: голубузду куушуруп отуруп калбайбыз. Саясатчы Адахан Мадумаров Бүтүн Кыргызстан партиясынын парламенттик шайлоодон четтетилишин саясий чечим деп сыпаттап сотко кайрылаарын айтты. Голубузду куушуруп отуруп калбайбыз, укуктук талаада күрөшүүгө даярбыз. 3 сентябрда Борбордук шайлоо комиссиясы Бүтүн Кыргызстан партиясынын парламенттик шайлоого каттабай койду. Буга аталган партия талапкерлерди аныктоодо эреже бузганын негиз катары көрсөтүлдү. Булак Назар News KG.